Саламатсыңар балдар. География сабагы. Бүгүнкү сабакта балдар биз сиздер менен Европанын эки өлкөсүн салыштырабыз. Үй тапшырма. Окуу китебинин 231-232 беттеги колуңдан келеби? Туура жоопду танда. Көрсөт. Өлкөнү таанып бил рубрикаларынын тапшырмаларын толук аткарыңыз. Тапшырманы дагы класста аткарыңыз. Сабактын максаты чет Европанын эки өлкөсүнүн салыштырма мүнөздөмөсү. Практикалык ишин аткаруу. Балдар, Германия Федеративдик Республикасынын аянты. Германия кайсы деңиздер менен кесилишет? Жана ошондой эле административдик территориалдык бөлүштүрүү боюнча кандай территориалдык мүнөздөмөлөрдөн турат? Германиянын агломерациясы. Жооп бериңиздер балдар. Жообун дептериңиздерге жазуу түрүндө жазыңыздар. Бүгүнкү сабактын планы: экономикалык географиялык абалы, жаратылыш ресурстук потенциалы, калкы, өнөр жайы, айыл чарбасы, өндүрүштүк эмес чөйрө, транспорту жана аны жыйынтыктайбыз. Балдар, кайсы мамлекет жөнүндө сөз болуп жатат? Бул дүйнөдөгү эң кызыктуу өлкөлөрдүн бири. Ал өйдө ылдыйга чыдады, андан суга тагышат жана коркушат. Дүйнөлүк тарыхта көптөгөн таланттуу адамдардын мекени. Анын борбору түбөлүк шаар деп аталат. Бул мамлекетте бардыгы бар деп айта алабыз. Бийик тоолордун түбөлүк кары, түштүктүн жылуулугу жана активдүү вулкандар менен жеңиздердин тунук суулары. Бул жерде жарыш унаалардын мекени жана ар бир экинчи футбол сүйүүчүсү ошол жерде. Ал туристтердин саны, шарап, тиричилик техникасы, эмерек, кийим жана бут кийим чыгаруу боюнча алдыңкы орундардын бирине ээлейт. Балдар, кайсы мамлекет жөнүндө сөз болуп жатат? Ал балдар, Италия. Европанын түштүгүндөгү жарым арал. Жер ортолук деңизи менен чектешет. Аппенин жарым аралын, Балкан жарым аралынын түндүк батышын, Падан түздүгүн, Альп тоолорунун түштүк капталдарын, Сицилия, Сардиния жана бир катар майда аралдарды ээлейт. Түндүк батышында Франция, түндүгүндө Швейцария, Австрия, түндүк чыгышында Словения менен чектешет. Ватикан жана Сан-Марино менен ички чекаралары бар. Балдар, байкагыла. Сан-Марино. Аянты 301.338 чарчы километр. Башкаруу формасы республика. Аймактык түзүлүштүн формасы унитардык мамлекет. Балдар, байкагыла, кайсыл жерде жайгашкан Италия, кандай мамлекеттер менен кездешет жана ошондой эле кайсыл деңиздер менен курчалган. Кийинки мамлекет бул Атлантика океанын түндүк жана Ирландия деңиздери менен чектешет. Европанын түндүк батышындагы арал мамлекет. Бирок жээги тоңбойт. Британ аралдарынын Улуу Британия аралы, Ирландия аралынын түндүк чыгыш бөлүгү жана бир катар майда аралдарды ээлейт. Өлкөнүн Европанын материгинен Ла-Манш каналы бөлүп турат. Анын астына туннель бар. Жер коңшусу Ирландия. Материктеги эң жакын коңшулар Франция жана Бельгия. Демек, бул мамлекеттин аянты 244.820 чарчы километр. Башкаруу формасы конституциялык монархия. Аймактык түзүлүш формасы боюнча унитардык мамлекет.
Демек, балдар, бүгүнкү сабакта сиздер менен биз Улуу Британия менен Италияны салыштырабыз. Демек, бул Европанын түндүгүндө жана түштүгүндө жайгашкан эки мамлекеттин план боюнча салыштырабыз. Анда эмесе баштайлы. Жаратылыш ресурстары. Италиядан баштайлы. Италия бул минералдык ресурстарга жакыр мамлекет. Сымап рудасы жана никель рудасы аз санда казылып алынат. Чийки заттар жана күйүүчү май ташылып келинет. Айдоо жерлеринин болушу дүйнөлүк орто көрсөткүчтөн төмөн. Токой жана суу ресурстары начар камсыздалган. Италия бирок эс алуу ресурстарына бай. Байкасаңыздар, жайгашуусу боюнча Жер ортолук деңизи менен курчалган. Демек, бул эс алуу ресурстарына бай. Көптөгөн аралдары дагы жайгашкан. Ал эми Улуу Британияда кыйла түгөнгөн көмүр кендери бар. Түндүк деңизде мунай жана газ өндүрүлөт. Газ жана руда импорттойт. Жер ресурстары менен камсыздоо дүйнөлүк деңгээлден төмөн. Токой ресурстары менен камсыз кылуу дүйнөлүк орто көрсөткүчтөн 10 эсе төмөн. Суу ресурстары менен дагы камсыздоо төмөн. Калкы. Демек, Италиянын калкы 59,5 миллион адам. Популяциянын азайышы бар. Демек, табигый өсүш -0,9. Улгайган адамдардын пайызы жогору. Орточо жашоо уздактыгы 81 жаш. Калктын орточо жаштыгы 197 адам 1 чарчы километрде түзөт. Дини католиктер. Өлкө бир улуттуу. Урбанизациянын жогорку деңгээли байкалууда. Эң ири шаарлар бул Милан, Турин жана Генуя. Улуу Британия. Калкы 62,3 миллион адам. Калктын нөлдүк өсүшү байкалууда. Улгайган адамдардын үлүшү жогору. Орточо жашоо уздактыгы 80 жаш. Калктын орточо жаштыгы 254 адам 1 чарчы километрге түзөт. Дини протестант, ал эми Ирландия аралында католиктер. Улуу Британия көп улуттуу өлкө. Урбанизациянын жогорку деңгээли байкалууда. Европадагы эң ири агломерация бул Лондон. Демек, балдар, бул эки мамлекеттин калкы бир аз жакыныраак. Демек, Италияда табигый өсүштүн терс көрсөткүчү, ал эми Улуу Британияда болсо ал 0 барабар. Орточо жаштын узактыгы дагы бири-бирине жакыныраак көрсөткүчтөрдө. Калктын жаштыгы Британияда көбүрөөк, ал эми Италияда азыраак. Ири агломерациялар Италияда да, Улуу Британияда бар. Өнөр жайы. Демек, эки мамлекеттер экономиканын постиндустриалдык түрүнө кирет. Италияда энергиянын жылуу электр централь, гидроэлектростанция, геотермоэлектростанция деген түрлөрү бар. Ал эми Улуу Британияда бул ТЭЦ жана АЭСтер алат. Италияда өнүккөн тармактары бул машина куруу, мунайды кайра иштетүү, кара металлургия жана текстиль өнөр жайы. Ал эми Улуу Британия бул райондоруна жараша болот. Демек, Лондондун району жакшы өнүккөн. Эски өнөр жай аймактары Вест Мидленд, Ланкашир, Түштүк Уэльс. Италия экономиканын аймактык түзүмүн жогорку өнүккөн түндүк жана агрардык түштүк чагылдырат. Өлкөдө Fiat, Ferrari, мотоциклдер, өнөр жай жабдуулары, курал-жарак, химикаттар, текстиль жана бут кийим өндүрүлөт. Италия станок жасоо боюнча дүйнөдө 4-чү, кеземе чыгаруу боюнча 6-чы орунда турат. Ал эми Улуу Британия дыйканчылык аймактарына Шотландия, Түндүк Ирландия кирет. Жаңы өнүгүү аймагы бул мунай кудуктары бар Түндүк деңиз, Фортис,
Piper жана Ecofix. Өлкөдө жабдуулар, учактар, автоунаалар, тракторлор, жеңил өнөр жай продукциялары өндүрүлөт. Айыл чарба. Демек, Италияда интенсивдүү дыйканчылык түштүк Европа чарба тиви өнүккөн. Жашылча жемиштер, цитрус жемиштери, жүзүм, зайтун өндүрүшөт. Ал эми Улуу Британияда интенсивдүү дыйканчылык түндүк европалык чарба тиви. Сүт фермасы жана кой чарбасы басымдуу кылат. Картошка, буудай, арпа, кара буудай, сулуу кант кызылчасын өстүрүшөт. Транспорты. Италияда тыгыз транспорттук тармак. Транспорттун бардык түрлөрү өнүккөн. Автомобиль, темир жол, деңиз, аба. Ири деңиз порту бул Генуя. Италия унаа токтотуучу жайдын көлөмү боюнча дүйнөдөгү алдыңкы 10 мамлекеттин катарына кирет. Болгону 42,1 миллион автоунаа. Анын ичинен жеңил унаасы 37,1 миллионду түзөт. Ал эми Улуу Британияда транспорт тыгыз транспорттук тармак. Транспорттун бардык түрлөрү өнүккөн. Автомобиль, темир жол, деңиз, аба. Ири деңиз порту жана транспорттук түйүнү бул Лондон. Британиядагы автопарктын көлөмү боюнча дүйнөдөгү 10 мамлекеттин алдыңкы катарына кирет. Бардыгы 35,5 миллион автоунаа, анын ичинен жеңил унаа 31,4 миллионду түзөт. Туризм боюнча эки мамлекеттин аябай жакшы өнүккөн. Италия өлкө эл аралык туризмди өнүктүрүү боюнча дүйнөдө 5-орунда турат. 46,4 миллион адам жылына зыярат кылат. Туризм борборлору Венеция, Рим, Милан жана Неаполь. Италияда бүткүл дүйнөлүк маданий мурастардын 49 объектиси бар. Улуу Британияда өлкө эл аралык туризмди өнүктүрүү боюнча дүйнөдө 8-орунда турат. Жылына 29,3 миллион адам зыярат кылат. Көрүнүктүү жерлер Британ музейи, Стоунхендж, Тауэр, Биг Бен, Вестминстер Эбби, Эдинбург сарайлары. Тышкы экономикалык байланыштар. Өлкө тышкы соода жүгүртүүсү боюнча 10-орунда турат. Демек, 987 миллиардды түзөт. Бул Италия. Ал эми Улуу Британия тышкы соода көлөмү боюнча 7-орунда турат. 1164 миллиард доллар. Эки өлкө тең Европанын өнүккөн мамлекеттерине кирет. Италияда, Улуу Британияда пайдалуу экономикалык географиялык абалга ээ, минералдык ресурстарга бай эмес, ошондой эле минералдык чийки заттын жана күйүүчү майдын импортеру болуп саналат. Бул өлкөлөрдө калктын сапаты жогору, мигранттын үлүшү жогору, өндүрүштөн тышкары тармакта иштегендер басымдуу кылган постиндустриалдык экономика жана өнүккөн индустрия бар. Эки өлкө тең НАТОнун, буунун мүчөлөрү. Европа Союздун мүчөлөрү. Улуу Британиядан тышкары. Балдар, биздин сабактын темасы кандай? Сабактын эң башкысы эмне болду? Сабактагы ишиңизге канааттандыңызбы? Сабакта жашаган ишиңизге баа бериңиз. Демек, балдар, бүгүнкү сабакта сиздер менен Европанын түндүк жана түштүк мамлекетин салыштырдык. Түндүгүндө жайгашкан Улуу Британия, түштүгүндө жайгашкан бул Италия мамлекети болду. Эки мамлекеттин демек көптөгөн характеристикалар боюнча салыштырдык. Демек, жыйынтыгында эки мамлекеттен өнүккөн мамлекеттердин катарына кирет. Үй тапшырма. Окуу китебинин 231-232 беттеги колуңдан келеби, туура жоопту танда, көрсөт, өлкөнү таанып бил рубрикаларынын тапшырмаларын толук аткарыңыз. Тапшырманы жана ошондой эле Я класстан аткарыңыз.
Ушуну менен сабак соңуна келди. Көңүл бурганыңыз үчүн чоң рахмат. Кийинки сабакта көрүшкөнчө сак саламатта калыңыз.